эме боюнча мен кете берейин, 8-ге президент кыскача эле айыппулдар жөнүндө биздин экономикалык кырдаалды жакшы түшүнүп атасыздар. Анан айыппулдар, айдоочулардын көйгөйлөрү жанагы ошол боюнча оюңуз кандай? Эми азыр бүгүнкү күнү жанагы коопсуз жолдогу коопсуздук жөнүндө айтабыз. Бүгүнкү күнү тилекке каршы Афганистанга барып биздин жоопкердиги рөлгөнгө караган ТТПда аябай көп кишилердин баары өлүп атат. Эгерде ушуга арналган болсо, жана кара ичип келе турган болсо, ошо ылдамдыкты көбүрөөк кылып, азыр бүт ТТПнын 80% ылдамдыкты көбүрөөк кылгандан, же болбосо эки полосадан бияка өткөндөн булар боюнча айыптын баары кайрадан жогорулаш керек. Элдердин баары мунун баарын сезиш керек. Калгандары баары боюнча азыр элдерди кыйнабаш керек. Кандай болот дейм? Менин азыр сиз азыр мени сурап атпайсыз, мен окуй элекмин, документимди окуй элекмин, кагазында негизи качан арзан атасыздарбы? Эмне айтасыз? Айыппулдар бүгүн эмне негизинде? Жок, сиз эмне деген суроо бердиңиз? Мен берейин дегеним айыппул жакшыбы жаманбы деп правиланы нарушать этпегиле, айыппул болбойт. жок, бул турган иш. Бүгүн айдоочулар же айдоочулар буспагыла. Мен айтам. Айлык менен алып, пенсия, пособие, социалдык жөнөтүүлдар, айлык барысы төмөн болуп атат. Эмнеге төмөн болуп атат? Төмөн болгондор бар, көтөрүлгөндөр да бар. Жок, айыппулга жарыш болбойт алар? Жок, кайсыны? Мисалы 7,5 миң сом, 3 миң сом төлөп алгандар жанагындай. Кайсы категориялар бар? Мен сизге дайыр жолу айтып атам. Биздин жарандардын баары тең эрежелерди бузбаш керек. Бирок шаар инфраструктурасы туура келбейт атпайбы? Аны аракет кылабыз туура келгенде. Жакшы кыздарды жеңилдеш керек. Экономист катары өкмөттүн маанилүү структурасын иштеген өкүл катары өкмөттүн экономикага жооп берген кишиси катары айтып атам, эрежени бузбагыла штраф төлөбөйсүң. Дагы эмне деп айтайын сизге? Элдин кыйналганы ал эмне? Элге ошо кыйналып аткан элге айтып атам, эрежени бузбагыла. Айла жок болуп калып атпайбы? Эмнеси айла? Инфраструктура туура келбей атпайбы? Кайсы инфраструктура? Мисалы үчүн чийин сотко берсеңиздер, сот кайра ордуна коюп берет. Демек жакында бул айыппулдар жеңилдеш каралбайт экен да? Мен министерствомо келелек жеңилдеши. Мен сизге айтып атам. Арага иче тургандарга. Аларды эч ким спор кылбайт. Аларды ичкендерге, эки полосаны бузгандарга, бузгандарга спор жокпу? Калганын баарын азайтканга мен даярмын. Түшүнүңүзбү? Ошо качан азаятын? Мен кайдан билем? Мен сиз документ келсе мен карап берем, андан азайтам. Рахмат. Сиздер мындай стол алып алдыңыздар.